Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен бир топ күндөн бери эле Instagram баракчасын карап, ошол баракча менен алектенип, Instagram баракчасынан берип аткан суроолорго жооп берип атам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр президенттик жарыш болуп атат. Ошондуктан ошол президенттик жарышта көптөгөн суроолорго жооп берүүнү туура көрүп турам. Урматтуу мекендештер, азыр мен бул телефондон кандай суроолор берилгендигин окуп, анан сиздерге жооп берем. Ошондуктан күтө турсаңыздар. Саламатсызбы, Эмил байке? Видеону бөлүшүп койсоңуз биздин командага, группаларга. Дагы бир жолу салам достор. Бир топ күндөн бери Инстаграмда активдүү болгондуктан Фейсбукка көпчүлүк учурда баш бага албай калдык. Бирок Инстаграмда бир жакшы мүмкүнчүлүк бар экен. Биздин мекендештерден суроо жооп кылсаң болот экен. Ошондуктан азыр мага Инстаграмда ушул акыркы саясий кырдаал боюнча, менин көз карашым боюнча, мен эмне себептен азыркы отурумдукчу бийликке сын көз карашта экендигим боюнча аябай көп суроолор келип атат да. Анан көпчүлүк айтып атат, мынтипчи: сен эмне себептен Садыр Жапаровду жамандап атасың деп суроолор келип атат. Анан мен айтар элем: урматтуу мекендештер, бир адамды жамандаганда анын жекелигине, турган турпатына асылып жамандаган болот да. Мисалы, мен Садыр Жапаровдун оозу мурду кыйшак экен, курсагы чыгып кетиптир, бою кыска узун экен, же болбосо кандай десем, үй бүлөсү мынандай экен деген, мен анын жеке жашоосуна аралашып же ал тууралуу жаман сөздөрдү айтканым жок. Ошондуктан айтып аткан сын пикирлерди туура кабыл алган адам гана өсөт. Ушул нерсени мен түшүндүрө албай койдум да. Садыр Жапаров мына 3 айдан бери мамлекеттик резиденцияда жашап атат. Ал жерге сиздин, менин, бар жоогубуздун, элим деген бар жок мына кыргыз жаранымын дегендердин чөнтөгүндөгү налогдон акча кетип атат. Ошол резиденцияны камсыздоо, дегиле аны салуу мамлекеттин адамдарынан, дегиле жарандардан акча кеткен. Анын мыйзамсыз, туура эмес кылган иштерин албетте сындайбыз да. Ал мамлекетти башкарам деп атса, туура эмес жолго барып атса, бул туура эмес, сиз ууруну камайм дедиңиз эле, анан камабай кустурам дедиңиз, бирок кустура да алган жоксуз, камай да алган жоксуз деген сын көз караштарга эмне үчүн теригесиңер, мен ошого түшүнбөйм. Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин колдоочулары, же силерге боло береби ошондой? Мен ошого түшүнбөй турам. Кумтөрдө алтын түгөндү десе боло береби? Бир кездер өзү 1000 тоннадан ашык алтын бар деп, анан азыр түгөндү. 2 жыл мурда айтканмын, Кумтөрдө алтын жок деп атса, ошол туура боло береби? Ушул сындарды айтканым катуу тийип атабы? Эгерде силердин көзүңөр сокур болуп көрбөй атса, биз көрүп атабыз. Анан ал туура эмеспи? Достор, айтсаңар. Азыр мына Instagram
баракчамдан келген суроолорго жооп берейин деп атам. Эгерде сиздерде дагы суроо болсо, менин жеке личкама жазсаңыздар болот, мен окуп жооп берем. Сөзсүз түрдө. Мына неме аккаунтту жазабы элем. Инстаграмдагы. Кандай эле? Кечирим сурайм, азыр Инстаграмдагы аккаунтумду жазсам эмнегедир кирбей атат. Подтвердить точно. Башка эле эмеге кирип кетти да. Сенин Инстаграм баракчаңа кирип кетти. Добавить аккаунт. Урматтуу достор, кечирим сурайм, азыр саясий суроолорго жооп берейин дедим эле, мына Инстаграмда. Мен өзүмдүн телефонум бул жакта түз эфирде болгондуктан башка телефондон кирейин деп аттым болчу. Анан ошого азыр биле албай атам. Сиздердин да сурооңуздар болсо жооп берем. Ошондуктан кандай суроо болбосун бере бериңиздер. Бирок личкага жазыңыздар. Урматтуу мекендештер, мага бүгүн абдан бир кызыктуу суроо келиптир да. Бактыбек Калмаматовдун колдоочусу экен. Ал жазыптыр. Кечээ дейт, түштүк аймагында агитация кылып жүргөн Садыр Жапаров менен Адахан Мадымаров бири-бирине кошулуп тургандай бир таризде сөздөрдү айтышты дейт. Эгерде ал экөө биригип кетишсе, сиздин позицияңыз кандай болот? Жеке кызыкчылыгыңызды ойлоп, ошол экөө биригип кетсе, сиз дагы биригип кетесизби же акыйкаттын жолун тандап каласызбы деген суроо бериптир да. Фейсбугума берди окшойт. Урматтуу мекендештер, мен ар дайым кайталап келем. Эгерде мен бир адамга фанат болсом, анда Садыр Жапаровду колдоп кала бермекмин. Эгерде мен бир адамга фанат болсом, анда Мадымаровду колдоп кала берем. Эгерде мен идеяга фанат болсом, алар туура эмес жолго түшүп алса, мен анда туура эмес жолго түшүп алдыңар деп айтып чыгамын. Качан биз идеяга фанат болгондо, идеяны колдогонду үйрөнөбүз? Качан биз адамдарды эмес, идеяны, туура жолду, чындыкты, акыйкатты туу тутканды үйрөнөбүз, мекендештер. Эгерде ошол адамга фанат болсо, ал адам туура эмес иштерди кылып атса да, сиздики туура дегендик, бул кандай айтсам, туура эмес жол. Азыр Садыр Жапаров мыйзамсыз жолго түшүп алды. Сиз мыйзамсыз жолго түшүп алдыңыз деп айткандарды бир адамга фанат болуп алгандар жаман көрүп атат да. Мен Мадымаровго фанат эмесмин. Эгер ал да мыйзамсыз жолго түшүп калса, мен ага да айтам, сиз мыйзамсыз жолго түшүп алдыңыз деп. Андан кийин эле өзүңөрдөй көрүп, мени жаман көрө бербегиле. Достор, мен Инстаграмды такыр эле ача албай койдум го. Номерин жазып көр. Не дейт? Фейсбуктан кирип көрөйүн да.
көбөйүп атасыздар. Кечирим сурайм. Түз эфир үзгүлтүккө учурабаш үчүн мен ушул саясий суроолор аябай көп келди эле да, мына эмегечи. Мага Инстаграмга. Анан ошолорго жооп берейин деп аттым болчу. Мына кирди. Азыр суроолор аябай көп келген эле, ошолорго жооп берейин деп аттым болчу. Сиз эмне себептен Адахан Мадумаровду колдойсуз дейт да, Садыр Жапаровдун колдоочусу экен. Мени Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча көтөргөн идеясын колдоп жүргөнүбүздү, Садыр Жапаров адилетсиз камалды деп жүргөнүбүздү элдин баары коркуп качат эле да бизден. Ушунчалык коркуп качат эле. Садыр Жапаров жөнүндө айтпай эле койгулачы депчи. Ал күнөөлүү да бекеринен камалган жок да деп. Анан азыр элдин баары илгери биз менен кошо колдошуп жүргөн, Жапаровдун желегин көтөрүп жүргөн, анын китебин көтөрүп жүргөн 4 четте калып эле жанагы эле биримдикчи, жанагы эле мекеним кыргызстанчылар оруп алды ал кишини. Эми ошолор Садыр Жапаровду адилеттүү таза иштетүүгө мындай мүмкүнчүлүк береби? Ошол Жапаров эртең бизге мындай жаман иштешүүгө уруксат берсин, бизге тийбесин деген ой менен жардам берип атышат да Садыр Жапаровго. Алар жакшылыкка жардам берип атат деп ойлойсуздарбы? Азыр мага Садыр Жапаровду колдоп аткан мурда биз бир партияда жүргөн Төрехан Жунусбаев деген агабыз жазып атат. Инстаграмда мен кечээ бир опрос жүргүздүм эле, ошол боюнча суроолорду таппай жатам. Кечирим сурайм, мен жакшы биле албай атам бул Инстаграм баракчасын. Ошон үчүн мага берилген суроолорду сиздерге жооп бере албай жатам да, ошондуктан кечирим сурайм. Урматтуу достор, мен эсимде бар суроолорго жооп берейин анда. Бир досум айтат, бир табактан тамак жеп жүргөн, бир нанды ортосунан бөлүп экөөбүз сууктун күндөрүндө Садыр Жапаров демилгелеген Мекенчил партиясынын кеңсесин ачабыз деп жүргөндө, бир акчасы көп эжекелерибиз, бир акчасы көп агаларыбыз өздөрүнүн офистеринен бизди кууп чыгып жүргөндө, бир нанды ортосунан бөлүп жеп, бизге дагы мындай адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка жакшы бир күндөр келер деген ой менен жүргөндө, ошол жигитти биз мага бир суроо берип атат. Сен өзүң айтпадың беле дейт. Мадумаровдун характери жаман. Ага сын айтсак, сынды туура кабыл албайт, сынды өзүнө албайт. Теке бер деп айтпадың беле дейт. Ооба, мен 2017-жылы Адахан Гизмсанбаевичти текебер киши деп ойлойт элем. Себеби мен аны менен иштешип көргөн эмесмин. Себеп дегенде мен аны башкалар сыяктуу эле Мадумаровду мага жамандагандарга ишенип, бул текебер киши бирөөлөр менен иштеше албайт, суроо берсең кайра суроонун артынан суроо берет деген ой менде да бар болчу. Кийин
мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген кыймылды демилгелегенде мен Мадумаровдун мүнөзү үчүн же болбосо Мадумаровдун жаман киши же болбосо жакшы киши болгондугу үчүн ал кыймылга барган эмесмин. Мен келечек үчүн анын мүнөзү мага баары бир. Келечек үчүн туура маселени көтөрүп атса колдош керек деп барганмын. Ошондо мен макул эмесмин кыймылына барып кошулганда ал кишинин көтөрүп аткан идеялары туура экендигин, позициядан кайтпагандыгын, баягы уур кескилер, коррупционерлер офисине келип тизилип, эртең биздин кылган кылмышыбызга көз жумуп кое бериңиз, сиз менен иштешели. 300 000 колду топтоп коюу маселе эмес. Сизди президент кылалы дегендерди артыңарды карабай кеткеле дегендерин көрүп, мен ал кишини сыйлап калдым. Мадумаровдун артынан деле ат мингизип чуркай турган адамдар бар. Бирок аларды Мадумаров жолотпойт. Кошоматчылыктын кереги жок. Мага андай уруулардын, коррупционерлердин жанымда мага кошомат кылып, эптеп эле мени бийликке алып барып, өздөрүн билгенин жасай берем деген адамдардын кереги жок деген позициясы жаккандыгы үчүн мен ал кишинин идеясын колдоп жүрөм. Достор, качан биз кайсы идея үчүн кайсы инсанды колдоп аткандыгыбызды мындай айырмалай алабыз? Кече мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековдо дагы стадион толо эл келип кол чаап, Жээнбековго батасын берип, бөрүнүн ичигин жабып, ага колдоо көрсөтүп, ошол эле Камчыбек Ташиев сизди Кыргызстандын 80% эли колдойт деп бата берип жүрбөдү беле? Не болду? Жээнбековго не болду? Кандай абалга түрттү? Жээнбековду кече кубалап түшкөндөр кимдер? Аны саткандар кимдер? Биз ага туура жолду көрсөтүп, сиз туура эмес жолго түшүп алдыңыз. Өзүңүз айткан 35 коррупционерди камабайсызбы? Өзүңүз айткан пенсияны 11 000ге көтөрбөйсүзбү? Өзүңүз айткан айлыкты 25 000ге көтөрбөйсүзбү деп гана айттык го. Аны колдоп, сиз деген журт атасысыз, кеминде манассыз деп мактап жүргөндөр не болду? Азыр ошолор кимдин айланасында? Мадумаровдун айланасындабы? Же Бактыбек Калмаматовдун айланасындабы? Кимдин айланасында? Эмне себептен алар баягы эле дежурныйлар азыркы утурумдукчу бийликтин жанына келип алды? Себеп дегенде аларга ыңгайлуу болду ошол киши менен кызматташуу. Анткени эртең ал киши бизге тийбейт деген позицияда колдоп атат. Мадумаров бийликке барып калсам не болот? Алардын колдору кыркылат. Аларга эч кандай иммунитет жок калат. Алар уурдай албай калат. Алар тоной албай калат. Неге ушул нерселерди түшүнбөйбүз? Аларды кандай десем, алар Мадумаровго келбегендиги үчүн эмес, аларды Мадумаров кабыл албагандыгы үчүн колдошпойт. И бул туура. Качан биз чындыкты мойнубузга алганда ачуу болсо дагы, качан биз өз кемчилигибизди түшүнүп жеткенде өнүкпөсөк, анда биз жакшы жолго түшпөйбүз. Менин жеке жашоом, менин жеке турмушум мага өзүмө жетиштүү. Менин эч кандай муктаждыгым жок. Бирок мамлекетибиз жоголуп баратат, замандаштар. Мамлекетибиз жоголуп баратат. Мамлекет баарыбызга керек. Эртең өлгөнүбүздө биздин сөөгүбүз баары бир өзүбүздүн мамлекетте көмүлөт. Ошол нерсени түшүнбөй атабыз. Колдоп кубаттаган биздин мекендештерге рахмат. Кече алайлык аксакалдар мага салам дубайын жеткирип, жакшы көңүлүмдү көтөрө турган сөздөрдү айтыптыр. Аксакалдар рахмат. Анан дагы бүгүн бир кызыктуу нерсени көрдүм да. Бизге аябай бир кызыктай карикатура
жасатыптыр. Мынантип сиздерге көрсөтүп коеюнчу азыр. Мындай кылып карасаңыздар. Эми ушул жакшыбы мекендештер? Эмеде жан дүйнөсү жарды адам башканы көпсүн да айтты. Эгерде мен бюджеттен, мамлекеттин жарандарынан, ошолордун чөнтөгүнөн өзүмдүн курсагымды тойгузуп атсам, үй бүлөмдү багып атсам, мени сындашка ар бир жарандын укугу бар болчу. Биздин дагы азыр убактылуу өкмөтпүз деп мамлекеттен айлык алып, мамлекеттин үйүндө жашап атса, сындаганга укугубуз бар. Таптакыр эле сындабай, көзүбүз сокур болуп көрбөй, туура эмес иштерине көз жумшасак, анда Кудайдын астында да жооп беребиз. Ошондуктан кичине абийирлүүрөөк, тартиптүүрөөк болсунчу. Анан мынандай деген суроо бериптир мага. Сен эмне себептен Садыр Жапаровдун колдоочуларынын бар жогун зек деп айттың, сен зектедиң дейт. Мени видеомду көрбөпсүңөр анда толугу менен. Садыр Жапаровду колдойм деген уяты жок. Зек дейбизби, бандит дейбизби, баш кесер дейбизби? Ушундай бир 3-4 бала Адахан Мадумаровго кол топтоп жүргөн аялдарды мойнунан кармап толгоп, түртүп, алардын телефону сындырып, аларга кол көтөргөндөрдү мен айттым, силер акмаксыңарбы, силер маңкурттан да жамансыңар деп. Эмне үчүн ошол сөзүмдү силер бар жоңор өзүңөргө алып алдыңар? Силер дагы өзүңөрдүн энеңерге, аял кишилерге кол саласыңарбы? Эгерде менин зек деген сөзүм ушунчалык катуу тийип, баарыңар эле капа болуп атсаңар, менин ошол 3-4 балага айткан сөзүмдү өзүңөргө алсаңар, анда силер дагы энеңерге кол көтөрөсүңөрбү? Эмне үчүн ар дайым силер видеону толугу менен көрбөй туруп, өзүңөрдө маалымат жок туруп, бул жактагы адамды күнөөлөйсүңөр? Күнөөнү өзүңөрдөн издебейсиңерби? Изденбейсиңерби? Карабайсыңарбы? Видеону толугу менен көрбөйсүңөрбү? Бул эмне эле чырылдап, чындыкты айтып, чыркырап чыгып атат? Бунун не жашоосу кемтикпи? Бул эмне өзү каалаган нерсеге жетпей калдыбы? Жеке кызыкчылык үчүн жүрөбү деген ой болсо, текшербейсиңерби? Мени бүт Facebook'тагы кайрылган кайрылуулумду көрбөйсүңөрбү? Мен Атамбаевдин кемчилигин айтсам жакшы адаммын, Жээнбековдун кемчилигин айтсам жакшы адаммын, эми Садыр Жапаровдун кемчилигин айтсам жаман адам болуп каламынбы? Кол чаап кубаттап, азаматсың, кыз сайкал азаматсың, Курманжандын сенде духу бар экен деп мактап жүрбөдүңөр беле? Эмне болду? Ошол эле Жээнбековдун, Атамбаевдин жолуна Садыр Жапаров түшүп алса кемчилигин айтам да. Менин бир тууганым түшүп алса дагы айтам да, урматтуу мекендештер. Мына Сыймык Жапкеев деген агабыз чыкты эле. Манас жок, тайтаңдап бийлей бербек эле, Кара Жоргону бийлеп коюп эле жүрөсүңөр деп. Кийин кечирим сурап чыгыптыр. Манас бар экен, мен билбей калыптырмын, кечирип койгула деп. Бирок мен ошондо ушунчалык арыма келип, эмне себептен сиз Манас жок деп айтасыз? Биз Орусияда окуп жүрүп, могул жерде окуп жүргөндө Манасыбыз менен Сыймыктан ушундай бизде баатыр чыккан деп айтат элек го деп жүрөгүмдөн күйүп ошол кишиге кайрылдым эле. Бирок азамат экен Сыймык Жапкеев. Себеп дегенде кечегиде бүтүн Кыргызстанды шайлоодон четтетип койгондо ошо чоң казат чыкты, реформа чыкты, чындыкты талап кылып. Чыныгы оппозициялык кыймыл, чыныгы оппозициялык партия бул чоң казат экен. Азамат экен ошол Сыймык Жапкеев көптөгөн элдерди ойготуп койгондугу үчүн кече 5-октябрь болду. Эгерде мен кайсы бир сөзүм менен ага бир көңүлүн оорутуп койсом, мен кечирим сурайм. Бирок азыр да ошо чоң казатты жамандап, чоң казатты чекеге түртүп коюу аракеттер жүрүп атканын көрүп атам. Чоң казаттын эмгеги көп бул жерде. Алар дагы чыркырап чындыкты айткан азаматтар экен. Ар бир адамда кемчилиги болбой койбойт. Бирок урматтуу мекендештер, калыс сөзүбүздү айта билеличи. Мисалы үчүн Гитлердин туура эмес кылгандыгын айтканыбыз үчүн биз жакшы адамбыз. Ошол эле
Сталиндин учурунда чоңдогон репрессиялар болгондогу туура эмес кылгандарды айтсак жакшы адамбыз. Атамбаевдин учурундагы туура эмес иштерди айтсак жакшы адамбыз. Жээнбековдун учурундагы туура эмес иштерди айтсак жакшы адамбыз. Матраимов Раимди мамлекеттен канчалаган акчаларды чыгарып кетти деп айыптап атышат. Чек арада болуп көрбөгөндөй тамырлашып алган коррупциянын учугун ошол жерде таможняда орнотуп койду деп айыптап атышат. Ошолорду бетин айтып, ошолорду камайм деди. Камай алган жок. Кустурам деди. Кустура алган жок. Анан ушул туура эмес ишин айтсак жаманбызбы? Не себептен? Эгерде биз өзүбүздүн кара курсагыбызды ойлой берсек, анда жан дүйнөсү жарды адам биз болобуз, эл болобуз. Урматтуу мекендештер, бизде не деген керемет данышмандар чыккан, не деген керемет ойчулдар чыккан, не деген керемет кечегиде чубак ажыбыз, алымыбыз чыкты. Не деген керемет жазуучуларыбыз чыккан. Не деген керемет саясатчыларыбыз чыккан. Ошолордун жолун улап, ошолордун тарбиясы менен кетип аткан саясатчыларыбыз бар. Мен силерди бир саясатчыны шайлагыла, бирөөсүн шайлабагыла дебейм, бирок чындыкты ушунчалык элден коркуп атсаңар дагы, мени жаман көрүп калат тиги, ата-энем кой дейт, коркот, мага кол салуу болот деп коркуп отура берсеңер, анда биздин мамлекетте өзгөрүү эч качан болбойт. Мен деле силерге окшоп коркуп отура берсем болмогуйду, бирок бир башта бир өлүм. Коркуп жашаганча, эркин сүйлөп, эркин өзүңдү, оюңду айтып, өлгөн артыгыраак. Силерди эч ким өлтүрүп койбойт, эч нерсе кыла албайт, эгерде өзүңөрдүн артыңар таза болсо, өзүңөрдүн баскан жолуңар таза болсо. Силердин мышыгыңарды пыштый албайт. Келгиле бар жогубуз биргеликте чындыкты айталы, чындык үчүн күрөшөлү. Биздин Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз дүркүрөп өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат буйруса, биздин мамлекетибиз биз сыймыктанган, чет өлкөгө саякаттаганы чыкканда ушунчалык бир сыймыктанып айтып бере турган мамлекет болот. Болгону коррупционерлер жок болсо, биз ошолор менен табакташ болбой, алардын мойнун бууп койсок гана мамлекет дүркүрөп өнүгүп кетет. Өнүктүрө турган жолдору абдан көп. Болгону бир киши айтмакчы, ал программаны айтып эле бирөөлөргө идея таштап койгубуз келбейт. Чындыкты айткандан коркпойлу, мен буйруса суроолордун бар жогун жазып алып, анан кийин ошого чыгамын. Сиздердин сурооңуздарга жооп беремин буйруса. Сак саламатта болуңуздар. Ийгиликтер болсун.